Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugün uşul Hadiqatul Atfal Kırgızlardın jalpı жылына bola turgan ayıt bayramını bu jakta ötküzüp atабыз. Jalpı Kırgızlar uşul jakta çoğulup, bir-biri менен көрүшүп, jalpı oyunдар ötküzüp, жылына турулат. Ошол быйыл дагы ошол чогулуп отурабыз. Себеби ушундай чогулуулар болуп туруш керек. Илим алып жатканда
Araplarda aytilat ravvihu anil qulubi sa'atan ba'da sa'a wa idha kallat amiyat deydi. Жүрөктөрдү шуну эс алдырып туруш керек. Өзү бир убакыт менен. Эгер эс алдырып турбаса, ал көр болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан бүгүн дагы ошондой эс алуулардан бири болуп жатат. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Ошол жакшы эс алып кетүүнү баардыгыбызга насип кылган болсун, иншалла. Бардыңыздарга айт майрам куту болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ай аламды жараткан махлукаттын бардыгына өзүнүн разак сыпаты менен ырыскысын тараткан мээримдүү Кудай Таалама чеги жок мактоо шүгүрлөр болсун. Жана Аллахтын өзү ашык болгон пайгамбарлардын бардыгын мен дагы үммөтү болсом экен деп дуа кылган, сиз менен бизге үммөтүнө уммати деп ыйлаган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга чеги жок салаваттар болсун. Урматтуу бир тууганым, жума аптанын азыгы, ал эми Рамазан жылдын азыгы, ажылык болсо өмүрдүн азыгы. Бир жылдын азыгы болгон ыйык Рамазан айы соңуна келип, бүгүн айт майрамын Египеттеги кыргыздардын бардыгы Борбору Каир шаарында момундай сонун кылып майрамдап жаткан учуру. Андыктан бүгүнкү майрам менен мусулмандардын эң ыйык майрамдарынын бири аталган ыйык Орозо айт майрам менен бүтүн дүйнө мусулмандарын, өзгөчө Ала Тоо кыргыз элин чын ыкласы менен жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Байрамыңыздар маарек болсун. Алдыдагы жылыбызда Кудай Таалам берекелүү өмүр берип, Рамазандан Рамазанга чейин дагы ушундай жакшылыктарды Кудай Таалам берекелүү кылып көп кылсын иншалла. Жана Орозонун урматына туткан орозолорубуздун, окуган Куран хатмаларыбыздын жана берип аткан ихсан садакалардын урматына Кудай Таалам сиз менен биздин буга чейинки билип билбестен кылган ката кемчилик күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирген болсун иншалла. Амин. Рамза орозодон мына ушундай Рамза өзүнүн арабчада сөздө күйдүрүү, өчүрүү, жоготуу деген бир маанында берет. Андыктан орозонун урматына Аллах Таалам биздин бүтүндөй күнөөлөрүбүздү күйдүрүп өртөп жок кылып салсын жана энеден төрөлгөн жаңы күнөөсүз бөбөктөй бизди да күнөөсүз кылсын иншалла. Ал эми урматтуу бир тууганым, жыл соңунда орозо бүттү деп ай аягында кубанып жаткан учурубуз. Бирок сахабалар учурунда Рамазан бүткөндөн кийин ал-вада я шахри Рамадан, ал-вада я хатмил Кур'ан деп я тасбих деп мына ушундай бир тасбих менен Куран менен хатмы менен коштошуп 6 ай коштошуп ыйлашкан Рамазан менен жана 6 айдан кийин мархаба я Рамазан деп кайра Рамазанды күтүп алышкан. Муну менен эмнени айтмакчымын? Момун мусулман бир туугандар, Рамазан бүттү. Бирок Рамазан менен коштошпойлу. Орозонун аягында өзүбүздөгү жаман илдет менен коштошолу. Жалкоолук менен, ошол эле учурда сигарет чеккен, арак ичкен, башка жаман сапаттардын бардыгы кимде бар болсо, ошонун бардыгы менен коштошойлу. Бирок Рамазан биз менен калсын. Кандай калсын? Аптанын дүйшөмбү, бейшемби күндөрү сүннөт болгон орозолорду кармап жүрөлү иншалла. Демек, Рамазан бүттү. Орозо менен коштошпой, өзүбүздөгү жаман илдеттер менен коштошолу иншалла. Ошол эле учурда өмүрдө көп нерсе бир жолу колдонулган нерселер бар. Мисалы үчүн салфетка бир эле жолу колдоносуң, ыргытасың. Бөбөгүңө кийгизген памперс бир эле жолу колдоносуң, ыргытасың. Дал ошондой эле өмүрдүн өзү дагы бир эле жолу жашайсың, кетесиң. Андыктан бир келип кетчү өмүрдө дарттанып, сыгылып, кыйналып болор боос нерсеге өмүрүңдү, нервиңди коротуп жашай бербе. Соңку бир кеңешим, колумдагы телефон. Эгерде ушинтип кармап отурсам, 1 мүнөт кармайм эчтеке болбойт. 10 мүнөт кармайм эчтеке болбойт. Бирок 1 саат кармагандан кийин колум талып, моно жерим ооруй баштайт. Салмагы телефондун өзгөргөн жок, бирок менин колумдун оорлошуп, кыйналып бараткандыгы өзгөрөт. Бир күн кармайм, анда аягында колум паралич болуп иштен чыгышы да мүмкүн. Муну мен эмнени айтмакчымын? Дал ушундай телефондой жеңил нерсе болбогон негативди мээңизге катып алып, жаман ойду мээңизде сактап жүрө бермеңиз. Bir gün жаман ойду ойлош эчтеке болбойт. Bir gün сыгылас эчтеке болбойт. Бирок bir жыл, bir айдан бери дарттанып, кыйналып жүргөндөр бар. Ой, жаман ой жаныңды алмайынча тынбайт. Ошондуктан жаман ойдон, жаман пикирден, бирөөгө болгон таарынычтан жүрөктү тазалаңыздар. Аллах Таала күнөөмдү кечирсин дегендер, сиздер да башкалардын күнөөлөрүн кечирип салыңыздар. Иншалла Кудай Таала баарыбыздын күнөөбүздү кечирет. Мээримдүү бололу бири-бирибизге. Майрамыңыздар менен алдыдагы ыйык Рамазан айында, алдыдагы көптөгөн майрамдарда бири-бирибизге дал ушундай куттук айтып, катарыбыз кемебей, тескеринче көбөйүп жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kırgız elim, ayetіңіздер mübarek болсын. Allah'ım karmağın orozуңuздарды kabul kılsın. Mına Kırgızstanda салт болып қалған жылда екі айытта деле паркта uyuşturabыз buyursa жылда эле пандемияга байланыштуу 2-3 жыл айыт uyuştura албай калдык. Быйыл алхамдулилlah пандемиядан кутулуп айытты uyuşturuп атабыз. Жылда деле балдардын бул жерде топ оюндар uyuşturулат. Күрөштөр, кыргыз улуттук спорттор uyuşturulат жылда эле. Баарыңыздарды айтыңыздар менен куттуктайм. Жан бул жолу ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Barыңыздарга Алланын тынчтыгы, мерими болсун. Ушул Египетте сүйүндүрө турган эң бир жакшы жаңылык. Бул жерде жалпы кыргыздар, мынакей агаларыбыз, жеңелерибиз, анан инилерибиз бардыгыбыз ушул айттын 3-күнү бул жерде хадикатул тыфыл деп коет, жаш балдар үчүн арналган парк деп, чей салуу бакча деп. Ушул жерде жалпы кыргыздар жалпы ынтымагыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн динибиздеги эң чоң майрам болгон айт күндү майрамдап, жаштарга, өзгөчө балдарыбызга, кыздарыбызга жакшы маанай тартуулап, анан эң негизгиси баягы ырыс ынтымак болгон жерде болот турбайбы? Ынтымактуулукту бекем туу тутуп, бул жерде жакшы көңүл ачып майрамдайбыз. Анан бул ошол сырттагы илим окуп жүргөн балдардын ынтымактуулугун, ошондой эле бири-бири менен баарлашып кийин элибизге бейиштин жеринде болгон жерге кайтканда да ушул бекем ынтымак менен элибизге бир жакшынакай кызмат кылып, жакшы мээнет кылып, жакшы даават кылып, жакшы илим таратууга чоң бир өбөлгө түзүп берет. Жалпы эле Алла Таала баарыбызга ошол ынтымакты туу тутууну, ортобуздагы душмандыкты жеккерүүдөн алыс болуп, мындай бир Кудай Тааланы сүйгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммөттөрүнөн болууну насип этсин. Майрамдарыбыз ошол ар дайым жакшы маанайда өтсүн. Өзгөчө мусулман ушул майрамдары, 2 айт жума күндөрүчү Кудай Таалам жакшылыктарын берсин, дуаңыздарга муктажбыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардыңыздарды туткан орозоңуздарды Алла кабыл кылсын. Эбегей соопторду берген болсун. Бүгүн Египетте Кайыр шаарында окуп жаткан жалпы студенттер айттын 3-күн айттап келишти. Аллага мактоолор болсун. Ушундай ынтымагыбызды ар дайым бекем кылсын. Өтө көрүп көз кубанат. Себеп дегенде бияктан жаш балдар футбол ойноп жатат. Артыбызда волейбол ойноп, күрөш, аркан тартыш, кыргыздын улуттук оюндарын уюштуруп, шунун баарын уюштуруп жаткан бардык окуучулардан Алла ыраазы болсун. Башыбызда турган устазыбыз Акылбек Тагаевтан Алла ыраазы болсун. Ушундай жалпы кыргызстандыктардын, кыргыздардын башын бириктирип. Kalın jört, birin kalbay barınık, beri göstay gelgile. Barık cemaat çiğnalsın bir aktilden bata vergile. Alatağdan gelgen el karap turgan el güve. Karıcaşı tengü arasında mengüve. Gel oy. Bismillahirrahmanirrahim. Feriştenin kanatında, ilimdin jolunda, momunday jakşılığa gelip, momun musulmanlar üçün en çoğ mayramdın biri olgan ıyık orozu ayt mayramında başыбыз birikip момундай жерге турганыбызга Аллах Таалага чеги жок мактоо шүгүрлөр болсун. Жана Аллах Тааланын өзү ашык болгон пайгамбарлар мен да үммөтү болсом экен деп дуа кылган, сиз биз үчүн үммати деп тамандары шишигече дуа кылып ыйлаган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Бүгүн майрам жашыл сүйөр чөптүн үстүндө туруп бир окуя эсиме келди. Баягыда бир киши чөптөрдүн арасынан бир демке издеп отурат. Аны көргөн киши сурайт, эмне издеп атасың десе, тыйын издеп атам. Каерде жоготтуң эле? Үйдө жоготтум эле. А үйдө издебейсиң мында десе, үй караңгы, şu жер жарык экен, şu жерден издеп атам дейт. Ансарындай, сырттан жоготуп алган бакытты, үйдөн жоготуп алган бакытты башка жерден издеп алабыз да. Ошондон келиңиздер, чыныгы бакыт ынтымакта, берекеде, биримдикте, достукта жатат. Мына бул биримдик досубузга көз тийбесин. Бисмилlah отурабыз. Азандан кийин райс угабыз иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı konuklar, barыңыздарга бүгүнкү айт майрамыңыздар берекелүү болсун, куттуу болсун. Мына 3 жылдык тыныгуудан кийин бүткүл дүйнөлүк пандемия жарыяланганда биз мындай чогулуштарды кыла албай калдык. Мына Кудайга шүгүр, алдагын өткүнчү нерсе экен, өтүп кетти. Кудайым буйрса,
мына ынтымагыбыз кайра орду бузулбай, чети бузулбастан кайра ушул жерге келдик. Муну үчүн Кудай Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Адам үчүн эң кымбат болгон нерсе бул ынтымакчылык, биримдүүлүк, бурадарчылык. Бул эң баалуу нерсе. Мына ушундай жүз көрүшкөн, дидарлашкан бул өтө кымбат нерсе. Эми бүгүн бул майрам болгондон кийин бул жерде ар бир жердин өзүнүн айтыла турган сөзү болот. Эгер сабак болгондо анда сабак жөнүндө сүйлөшөт элек, башка болгондо башка жөнүндө сүйлөшөт элек. Бул жерде эң эле биринчи максат ушу дидарлашсак. Алыста жүргөн кезде ушу бири-бирибизди таанып калсак, бул мындай эле деп баякы суроо алымды алым кылган суроо болот дейт. Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, жалгыздараак бак болбойт дейт экен. Мына ушул жактан бүтүп барган таксырлар бир топ илимге ээ болуп барып атышат. Анан ошол жерде барган кезде, анан ушундай ушу жерде жүргөн аксакалдарыбыз, ал мындай окуп кетти эле, ал жүргөндө эле ушундай жакшы жүргөн бала болчу деп күбөлүккө өтүп койсо, ал бир коомго чоң пайдасын тийгизет экен. Кезек мага келген соң, өнөрдү Кудай берген соң, комусту колго тутсамбы? Ар бериң асмандан самолет учуп ачкандан, көмөкөйдөн мен дагы көкөлөбөйдөн учсамбы? Качып кеткен балаңды же желкесинен тутсамбы? Айланайын калайык жалпыңды көрүп жан дүйнөм, бир башкача термелде боорума басканда, ушул жер Кыргызстан эле жыттанды. Бириңди бириң колдойлу, жараткан берип жамаат жакшылыктың ойлойлу. Komustу күйлөп атканда, бали деп болбосо кол чапсаңар болбойбу. Ай, ассаламу алейкум жамаатым, аманбы? Ушинтип колдоп тургула жалгыз төкмө балаңды. Десем дагы кол чаппай, неудобно кылдың адамды. Кайрадан назар салсам ба, бирөкөң астафурла деп коет, дамладан фатваң алсам ба? Канседа дарт көрбөсүн эч качан алакан чапкан колуңар, келерки жыл буюрса Рамазанга көбөйүп катарыңар кебимей аман эсен болуңар. Андан акырындап баштайын, алдыга кадам таштайын. Комус менен келген соң жалкоолонуп жатпайын. Жалпы мына жаштарым айтарга сөзүм таптайын. Биригип бирге ушундай бийикке баскан кадам бол. Биригип бирге бөлүнбөй ынтымак менен аман бол. 6 күндүк өмүрдө арманды салбай көңүлгө жараткан сүйгөн адам бол. Ынтымагыңар бек болсун. Кыргызстандан келишкен студенттер кара деп баарысы назар беришкен. Араптардын оозунда ынтымагыбыз кеп болсун. Жамандан бизди коргогон жараткан болсун колдогон. Айланчыктап жалпыңды периштелер чеп болсун.
الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا قبلته. اللهم يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Huday Taalam eң awалы ынтымақчылығыбызға берекесін берсін. Иман амалыбызға берекесін берсін. Алған илимибизге берекесін берсін. Ден соолугубузга берекесин берсин, бала чака үй бүлөбүзгө берекесин берсин, жашап жаткан бул мамлекетке, өзүбүздүн өлкөбүзгө берекесин берсин. Кудай Таалам ушул жака келген ар бирибиздин ушул жерден пайдалуу илим алып кайтканды Аллах Таала насип кылган болсун. Кудай Таала ооругандарга шифа берсин, карзы барларга карзынан кутулууга Аллах Таала жардам берсин. Oyundun жыйынтыгы боюнча, каракылды как жарган калыстардын чечими боюнча бардык командалар аябай күчтүү даярдыкта келген экен. Бирок ошентсе дагы күчтүүдөн күчтүү чыгат турбайбы? Анан ошентип жеңүүчүлөр белгиленди. Ошолордун сыйлыктарын тапшырып коелук. 3-чү орун капитан. 3-чү Нуртаз капитаны. Мойнуна элебизби? Эңкей, кол чаап тургула. Birinchi o'rin kumush, ikkinchi o'rin kapitan. Mana Qulunbek kapitan shular oldi. Ikkinchi o'rin. Aldı. Qani. Kumushken. Kumush. Altın menen sıylanat. Azamat. Karma.